Саламатсызбы, Эмилова Гүлнара Ахматжановна. Мен БКМ контракт 418 тайпасынын студенти Байзакова Зарина. Биз кыргыз тил жана адабият предметинен эмнени окуп үйрөндүк, эмнени түшүндүк, эмнени өздөштүрө алдык, мына ушул жөнүндө сөз болмокчу. Негизинен мен бул слайдка аткарылган гана тапшырмаларды киргиздим. Анткени биз ошол эмнени үйрөндүк, ошолорду жазганыбызды гана киргиздим. Алардын бири Жусуп Баласагы менен Махмуд Кашкари. Экөөнүн айырмачылыгы жана окшоштугу жөнүндө жазылган. Экөөнүн окшоштугу негизинен экөө тең акын, жазуучу, дүйнөлүк руханий маданияттын өкүлдөрү болгон жана түрк тилинде чыгарма жазышкан. Экөөнүн айырмачылыгы Махмуд Кашкари негизинен түрк тилдери тууралуу жазган. Ал эми Жусуп Баласагын болсо адамдардын оң жана терс касиеттерин, мүнөздөрүн ушулар жөнүндө жазган. Кийинкиси Кожо Жаш жана Карагул Ботом. Экөөнүн айырмачылыгы жана окшоштугу. Экөөнүн окшоштугу негизинен экөө тең мергенчинин жашоосун баяндаган чыгарма болгон жана жаратылыш менен адамдардын ортосундагы байланыш жөнүндө. Карагул Ботом бул негизинен Карагул Ботомду аталып калган себеби бул мергенчи өз баласын ата алат. Ал эми Кожо Жаш болсо аскага асылып өлөт. Бул текст жаратылыш жана адамзаттын мааниси негизинен жанакы Кожо Жаш менен Карагул Ботомго тиешелүү эссе жазганбыз. Макалдар жана лакаптар. Экөөнүн айырмачылыгы жана окшоштугу. Экөөнүн окшоштугу негизинен тарбиялык жактан мааниси өтө терең сөздөр, тарбия берүүчү мындай. Лакаптардын айырмачылыгы лакаптарда көпчүлүк учурда ой кыйыр түрдө айтылат. Баягы адамдардын жүрүм турумун, мүнөзүн баягы жалкоо адамдарга негизинен. Ал эми макалдар болсо бул негизинен тарбиялык мааниси өтө терең, курч сөздөр. Мында Асан Кайгы менен Кет Булканын жанакындай тарбиялык мааниси терең сөздөрү, философиялык ойлору десе деле болот. Мында Токтогул Сатылганов менен Токтогул Ырчы. Улуттук каада салттар. Жентек той берүү, тушоосун кесүү, сүннөт той берүү, ашарга чакыруу, салам айтуу, тумар тагуу, жем салуу, кирнелөө, бешик ыры, алас айтуу, жарамазан айтуу, кызала качуу негизинен эле көп. Бул текстте биздин досубуз деген текст болгон. Мында биз сырдык сөздөрдү табуу болгон. Бул фонетикалык талдоо. Мисалы үчүн бекен деген сөздү алсак, бекен Б тамгасы үнсүз, түгөлүү, эринчил болгон. Жалпысынан биз аткарылган тапшырмалар ушул. Негизинен биз өздөштүргөн темалар ушулар, үйрөнгөн. Саламатта калыңыз.